Ассаламу алейкум, ардактуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, жалпы мусулман бир туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен кандайсыздар, амансыздарбы? Туугандар, Бишкек шаарынын Арчебешик конушунун четирегинен үй сатылып атат. Даяр бизнес кылса да болот экен ал үйдө. Бирок биринчи линияда мондай чоң трассанын жээгинде эмес, ичирегинде. Мен сиздерге дарегин түшүндүрөйүн. Бул жаңы төшөлгөн асфальт Чортекова көчөсү. Сиздер магистралдан, тагыраагы Баха магистралдан күн батышты карай келгениңиздерде мына Чортекова менен Ылдыйга 4-Горбайнсага түшөт магистрал. Өйдөгө чыксаңыздар, бул Арчебешик тарапка, тагыраагы мына тоо тарапка чыгып келе бересиздер. Мына жерге жеткениңиздерде бул жерде 176 маршруттук каттамдын конечныйы бул жер. Бул жерден асфальт түгөйт. Мына көрүп турасыздарбы? Бул жерден түгөйт. Сиздер ушул көчөдөн келгениңиздерде эле Чортековадан өйдө чыгып келсеңиздер, Есен Шарапов деп туруп мына көчөнүн аты экен. Сиздер ушул жака кайрыласыздар. Кайрылсаңыздар, мына 200 метр жүрсөңүздөр мына КамАЗ турат. Ушул КамАЗдын көчөсү Достук көчөсү, солго буруласыздар, туугандар. Ошол жерден эле солго бурулсаңыздар, 200-300 метр өтсөңүздөр жолдун сол жак бетиндеги үй сатылып атат. Туугандар, сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Мына азыр эле көрсөткөн адрес менен өйдөгө 300-400 метр чыгып, сол тарапты карап келе берет экенсиздер. Мына Достук көчөсү 5-даректеги үйгө келип калдык. Бул жерде көрүп турабыз, газ келген экен. Мына канализация мына ушул жерлерге келген экен. Эми бул жакта кошуналар акчасын чогултушуптур. Эми кошсо центральный канализация, газ, суу, свет баары бар экен. Азыр ээси жанымда. Сиздерге ээсинен бир аз маалымат алып туруп, анан ичине кирип үйдү көрсөтөбүз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Айтыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Бул үйдү сатууга коюп турсуз. Мына бул үйдүн соту канча немеси, жери? 5 сотик. 5 сотик, Үйүңүз полторашка экен, 1,5 этаж, Сонун экен. Сырты мынанда пескоблок менен бүтүрүлүптүр. Мына магазин бүткөн жерден баштап туруп, мына тумбага чейин сиздин жериңиз, ушул жер, Ичине кирип көрсөтөп өдүкпү анда? Туугандар, бул үйдү негизи варианттары бар экен. Мисалы, 2 комнат квартирага шаардан алмашканга варианты бар экен. Анан да буну мисалы алган адам эгерде жашайын десе, толук шарты менен экен үй. Толук шарты менен бүт. Анан мына отоплениясы кандай отопление болгон эжеке? Отоплениясы полный топлипол, газ менен жылыйт, көмүр жакса дагы болот, электрический дагы жылытса болот. Мына, демек мына ылдыйкы этажында дагы теплопол, үстүндө да теплопол, Баары топлипол. Сонун. Биз азыр туугандар бул үйгө негизи мына лестница менен да кирсе болот экен. Анан короого астыңкы этаждан дагы мына лестницанын астынан ар жагынан эшик бар экен. Сиздерге толугу менен көрсөтөбүз. Сырты утепление болгонбу? Болгон. Утепление болуп тур, декор болуп тур, Жылуулукту аябай жакшы кармайт. Топлипол болгон үчүн аябай жылуу. Үйгө кирип көрсөтө берели андай же? Жүрүңүз. Мына газ кириптир. Газды иштетип атасыздар да азыр, Ооба, иштетип атабыз. Сонун. Баягы үйдүн босогусун көрүп төрүнө өт дегендей, бул жерде аябай мындай приятный аурасы сонун, таза аба, сонун жер экен. Биз эми мына үйгө кирип баратабыз, туугандар. Бисмилла деличи, мына пластик эшиктер менен кирип келет экенбиз. Караңыздар. Сонун кылып монтип сафиттер менен жасап бүтүрүп коюптур. Мына жерден жаңы ылдыйкы этажга түшүп кетет экен да, киргениңиздерде эле. Ремонту качан бүттү мунун? Ремонтун былтыркы жылы күзүндө жаңыладык. Сонун. Бир 3-4 ай болуп калыптыр да. Ооба. 3-4 ай, Сонун экен. Мына бул этажыңызда, биринчи этажда канча комната бар? 4 комната бар. 4 комната. Спальный бар, детский бар, анан конок үй бар. Бир кыргыз жасалган үй бар. Кыргыз үй. Жерде отурмай деңиз, Мына биринчи комнатаңыздан баштайлы. Бул кандай комната эжеке? Бул ошо конок үй. Конок үй, Туугандар, мына эшиги. Бул баягындай, азыркыдай баягындай ичи бош эмес, жыгач эшик экен. Ошого да көңүл буруп коюңуздар. Мына конок үйгө кирдик. Туугандар, бул үйдүн размери мен жана эмесинен көрүп размерин эме кылып алдым эле. Сиздерге точныйраак размерин айталы. Мына конок үйдүн узуну 5,63 3,5 экен.
Мына караңыздарчы, дизайнды сонун кылып софиттерди коюп тур. Мына потолоктору эки тепкичтүү болуп тур. Ортосуна мындай сонун люстралар да коюп тур. Мына айнектери пластик, подоконниктер да пластик. Мына эжеке, мына эмелериңиздер, гүлдөрү бүт калабы бул үйдө? Калат, сатылса. Мына короосу дагы сонун бул жерден көрүнүп турат экен. Негизи үй дагы, мына гүл дагы үйдүн көркүн аябай сонун ачат. Караңыздар, занавеска бүт. Бул үйүңүздө теплопол, Ооба, теплопол. Бул үйгө стол койсо болот, мягкий мебель коюп койсо болот. Мына жерге стулдарыны койсоңуздар, баягындай сонун эме болуп чыгат экен, баягындай конок үй болуп калат экен. Ал эми мына эмес жагына, кире бериш жагына бул жерге бир сонун телевизор коет экенсиздер. Телевизор койсоңуздар, сонун конок үй болуп калат экен. Биз экинчи комнатага кире берели. Бул биринчи комната болду. Мына экинчиде туштагы комнатага киреличи. Мына бул комнатаңыз детский комната экен, сонун болуп жасалыптыр. Караңыздар обойлорду. Мына. Бул полу эмеби? Ламинатпы? Ламинат, бул да теплый пол. Теплый пол. Сонун экен. Бунун туугандар, бунун узун туурасын сиздерге айтып коеюн. 2.80 ге 2.60 экен бул комната. Азыр эми биз 3-чү комнатага киребиз. 3-чү комнатаңыз жанакы айтып аткан кыргыз үй экен, Ооба, кыргыз үй. Мына караңыздарчы. Бул үйдүн узун туурасы 4,5 га 3,10 экен. Демек, туурасы 3,10, мына узуну 4,5. Караңыздар. Мына столду эме кылып коюптур. Коноктор келгенге сонун кылып мындай. Негизи конок келсе, баякы кары картаңдар келсе, же айылдан алысырактан келсе, ушул комнатага киргизсеңиздер, аябай сонун болот экен. Мындай подушкалар менен. Анан мына мебелдериңиз кандай болот эжеке? Мебелдериңиз кошо кетеби же калабы бул үйдө? Мебелдер калат. Калат, Мебелдериңиз калат. Биз чыгып баратабыз. Азыр 4-чү комнатаны көрсөтөбүз. Бул комнатаңыз кандай комната эжеке? Бул комната балдарымдын спальня. Спальня комната. Бул жерде мына өздөрүнүн төшөнчөлөрү кетсе, калган мебель калат экен үйдө. Сонун, мына сырт жак көрүнүп турат экен. Караңыздар, пластик айнек. Негизи мына ремонтунда ачык обойлорду, гүлдүү обойлорду иштеткен экен. Сонун көрүнөт экен. Караңыздар. Анан да бул жердин бир өзгөчөлүгү, бул баякы Арчебештин өйдө тарабы, тоо тарап болгондуктан, бул жер аябай баягындай таза аба, тынч, жашаганга, эс алганга дегиле сонун экен. Анан да туугандар, бул үйдүн проектисине жакшылап көңүл буруңуздар. Бул ээси айтат, эгерде ала турган киши болсо, буну садик кылып да иштетсе болот дейт. Себеби садик аябай ыңгайлуу экен. Бүт биринчи этажы, экинчи этажы баары эме болуп тур. Теплый пол болгон экен. Ошон үчүн жаш балдардын бул жерде сабак окуусу аябай сонун болот экен. Биз азыр мына ылдыйкы кабатка түштүк. Бул бүт эле мондай сонун болуп жидкий обой менен жасалган экен. Көрүп турасыздар. Анан бул жактан да жана айтканбыз, киргенге чыкканга бул жактан дагы мүмкүнчүлүк бар экен. Бунуңуз деле проектиси үстүнө окшош экен, Окшош экен. Жана үстүндө көрдүк элек, бул жер залдын асты болду. Бул жер жанакы детскийдин асты болду. Мына кыргыз үйдүн асты, бул жанакы спальнянын асты. Кайра эле мына залдын астынан баштай берели. Көрүп турасыздар, мына бул залдын асты, бул жер кухня экен туугандар. Мына сонун кылып, бул гарнитурлар бүт калат, холодильниктериңиз калат, Потолоктор мындай гипсокартон, анан мындай сонун лампочкалар коюп коюптур, жарык, күн тиет экен комнатага, көрүп турасыздар. Сонун. Мына дуалдары бул МДФ менен капталыптыр. МДФ бул эми моющий, баягындай анча-мынча кир болсо жууп койсо деле боло берет, Анан могу жеринде баягы чай ичкенге уголок столдору менен коюптур. Бул да теплопол иштейби же кышында? Иштей берет, Сонун экен. Биз бул комнатадан чыгып эле кайра мына детский комнатанын астын көрсөтөбүз. Бул санузел экен. Туугандар, санузел. Негизи санузелди аябай сонун кенен кылып коюптур. Бул баягы өйдө да айтылган детский комнатанын размеринде. Азыр мен сиздерге размерин айтам. Бунуку 2.80 ге 2.60. Көрдүңүздөрбү? Мына жеринде стиральный машина, бул жагында мына Аристон, кафель, дегиле потолок пластик. Мында эле ремонту
жакшы эле экен. Сонун. Теплопол иштейби же бунукудагы? Кафелерде арасы иштейт. Мына унитаздар, эмелер, суулар бүт кетет да уланган, Азырынча септикке барат. Бирок сиз айттыңыз эле, мен жана башында айттык, канализация жакын жерге келген. Канализация бир 300 метр ылдыйда улам иштетип атышат. Ортодон ошо 1-2 адам акча бербей кармалып турат. Эми буюрса 1-2 айдын ичинде биз дагы иштеп калат. Иштеп баштайбыз. Үстүдөгү кыргыз үйдүн ылдыйы, туугандар. Бул бая полтора этажка болгондуктан буну эми ылдыйкы этаж деп айта берели. Эми өтө подвал деле эмес, ылдыйкы этаж деп дагы айтсак болот. Себеби мына потолоктору дагы бийик экен. Бир 2,70, 2,60 чыгып калат жерден. Бул жерде мына көрүп турасыздарбы? Теплопол дагы бар экен. Анан да бул жерде баякы паровойдун мындай отоплениясына коюп коюптур. Бир эле комнатага коюлган бул, Бир эле коюлган. Анан тапчан экен. Бул жерде ошол келип, баягы сүйлөшүп, же болбосо күнүмдүк чай ичкенге, негизи экинчи этажды баягы конок бөлмө кылып иштетсе болот экен. Мен бир нерсе эсиме келип кетти деже. Мына заңырайтып 2 этаж салганда, экинчи этаж жашалбай эле калат экен да. Анан мына сиздин үйүңүздү көрүп, мен бирдеки эсиме келип калды. Мына азыр сиздики 1-этаждагы, 2-этажда полезный экен. Себеби чыгып түшүшкө эч мындай тоскоолдук жок экен да. Анан жалпы жашоо 1-этажда боло берет экен. Тиричилик, тамак аш, от жакмай, башкасы. Анан 2-этажда эми уктоочу бөлмө, таза турат экен дегеним да. Сон. Даяр, Мына бул биринчи комнатаңыз, бул ылдыйдагы биринчи комната, бул топка экен, Анан бул дагы МДФ менен капталыптыр. Мына жаным эмне бул жери? Бул жер ошо ашыкча буюмдарды. Кладовкабы? Склад, Ал эми азыр мына ашыкча буюмдар турат экен. Негизи бул жакта светтин деле кереги жок. Сонун. Бул жагынан ашыкча буюмдардагы билиндирбей коюп коюптурсуздар. Бул жагында мына шкафтар турат экен. Мына сиздерге теплополдун жүрөгүн көрсөтүп коеюн. Мына газ келген экен. Газ менен жагышат экен. Аз мен сурайынчы, эжеке бул газ менен бир кышта канча менен чыгып атасыздар? Канча сом кетет экен? Бир кышта эми ар кандай былтыркысын суук болуп, бир 30 миңдей акча менен чыкканбыз. Быйылкысын бул жылы болуп 20 миң менен эле чыктык. 20 миң, Жакшы, кааласа көмүр жакса болот, кааласа электрический кылса иштетсе болот. Уланган бар, тен коюлганда электрический. Газ менен иштейт. Биринчи этаж, экинчи этаж, 2 насос экен туугандар. 2 насос бар экен. Негизи мына бул эң сонун нерсе. Баякы колуң кара болбойт, кир болбойт, көмүр жок, көмүр алып келиш керек деген суроо жооптор болбойт. Бул жерде мына моорусун алып коюптур, кышкысында тагышат экен дагы. Анан кышкысын кааласа көмүр жага берет экен. Биз эми мурда көмүр менен эле жылытып атканбыз. Кээде свет улап коет элек электрический. Азыр эми газ келип калгандан бери 2 жылдан бери газ менен эле кыштан чыгып атабыз. Баягы адамга жеңил окот. Жакшы экен да. Эми баарыбыз эми баягы шарты болсо экен дейбиз да. Сиз ушунча шартты сонун кылып түзүптүрсүз. Мунун асты кладовка окшойт бул дагы, Буга да көп буюм батат. Көп буюм батат. Наркы артына чейинби? Ооба. Артына чейин, Сонун экен. Азыр биз өйдөдөн кирдик элек. Бул баягы мен полезный дегеним, экинчи этажга чыгып түшүш ора керчилиги жок. Сырттан дагы экинчи этажга чыксаңыз жеңил эле экен. Астынан кирсеңиз деле жеңил эле экен да. Ойлонуштурулуп салынган нерсе экен. Сиздер пикириңиздер кандай? Мына бул биз азыр ылдыйкы этаждан сыртка чыгып баратабыз. Мына жерде дагы сонтип прихожка кылып коюптур. Башты бет бир 2,10, 2,20 чыгып калат потологу. Мындай кылып прихожка. Бул жерге бут чечме. Баягы балдар лестницадан кулап түшөт анымын эмес, мына жерден эле кирип чыга берет экен. Сонун экен. Анда эмесе сиздерге туугандар биз коргонду көрсөтөбүз. 5 сотукту билесиздер. Аябай эле чоң 5 сотугу. Узуну азыр эме кылайын, бул жагы бир 37-8, бир жагы 35-60 болчу. Себеби бир жагы кыскараак экен, бирок 5 сотук мындай 4 бурчтук участок экен. Биз азыр эле мына жактан кирдик элек, кирип эле, үйдүн мына главный эшигинен кирип эле, кайра лестница менен биз ылдыйдан чыгып атабыз. Лестница деле кенен коюлуптур. Эни бир 2 метрге жакын, узуну бир 7 метр. Кыйналбай чыгат экенсиздер. Астына мындай кылып, сонун кылып навес коюп коюптур. Бул жерге деле бир машина батат экен, эгерде жаан чачындан тосом десеңиздер. Сонун. Негизи бул үйүңүз
бир 160-155 квадрат метрде чыгат экен. Основа эмне менен салынган эжеке? Бул астыңкы жагы пышкан кирпич менен, анан үстү кам кирпич менен салынган. Кам кирпич менен, а? Монолит чечме поездар бардыгы коюлган. Российский арматурлар таштаганбыз. Өз колубуз менен жасаганбыз. Анан эми шартыбыз ушундай болуп калып эле сатууга койдук. Атат мындай жашайбыз деп эле мен өзүбүздүн жашоого ылайыктап сонун кылып салганбыз. Сонун. Туугандар, бая башында айттык элек, садик кылып иштетсе болот деп бул эжебиздин айткан сөзүн сиздерге жеткирдим. Садик кылганга да аябай ыңгайлуу экен. Анан да дагы бир жолу бар экен. Аны деле айтты эле эже. Бизде планыбызда бар эле, бирок бул эже ошол небереси менен бул үй чоңдук кылат экен, ошон үчүн сатып бир этаж үйгө көчмөкчү экен. Аны сиздер варианттарын карап көрөсүздөр. Бирок сиздерге дагы бир нерсе айта кетейин. Бул коргон чоң болгонуна байланыштуу мынау четке сиздер эгерде квартира салсаңыздар, салып туруп бул жерин тосуп койсоңуздар, сиздерге деле огород калат экен. Анан да мынау артындагы кичинекей эшик менен сиздер квартиранттарга деле место кылып койсоңуздар болот. Анан да эгерде сиздер квартирант эмес, жөн эле мал чарба кармайм десеңиздер дагы артыңкы эшикти иштетсеңиздер боло берет экен. Биз мынау коргонду көрсөтөлү. Бул жакты эмнеге тосуп койгонсуздар? Же бирдеке эгилгенби? Гүл эккенбиз. Бак. Тооктар чокуп иштебаш үчүн, Сонун экен. Мынау летний даратканага дагы көрүп турасыздар, стяжка куюлган экен. Анан бул апабыз тоок мондай чарбасы бар экен бир аз. Баягы домашний жумурткаларды берип турат экенсиз балдарга. Бул жагында сырткы дараткана, анан бул жерде мына коргон бүтөт экен. 1,5 метрде коргон бүтөт экен. Бул жерлерге сонун гүлдөрдү отургузуп эме кылып коюптур. Мына жерде эмне көчөттөрүңүз бар эжеке? Өрүк бар, алма бар. Булар мөмөрдүрүп калган Алат, жылда эле, Мына сиздерге эмени кирип көрсөтөйүнчү эженин чарбачылыгыны. Анан могу жерде хозпостройкалар бар экен. Бул жерде отун жыйган эме бар экен. Негизи көмүр, кандайдыр бир нерселер болсо, навестер даяр экен. Мына жерини негизи очокко кылган окшойсуздар, Очокко даярдаган экен. Очокко сонун кылып. Буну эме пескоблок менен тосуп же кирпич менен тосуп туруп, ичине сонун 3 очок кылса болот экен, Сонун, мына жерде караңыздар, жер кенен экен. Жаш көчөттөр дагы бар экен, алмалар, черешнялар турат. Мынау навеске буну деле сыртын жаап туруп, бир склад кылса деле болот экен. Бул жагы эми азырынча тоок кана болуп иштеп турат экен. Сатылса бул тооктарды кошо сатып бере бересизби? Подарка кылып бере бересизби? Подарка кылып. Сонун. Негиз сурап койгон жакшы. Анан кээде болот, мисалы, башка үйгө көчсө алып кетмей дегенчи. Анан буну үйдүн баасыны канча деп атасыз эже? Баасын эми $120 миң деп. Анан дагы ошондой ошо 2 комнат этаждагы вариант бар. Вариантыңыздар бар, Анан эми мен бүт фундаментинен такпайынан баштап өзүбүздүн мээнетибиз бар. Аябай мындай заманбап жакшы материалдар менен күчтүү салынган. 120 миң доллар. Дагы түшүрүп бересиз, Анан да квартираңыздар болсо 2 комнат. Бүткөн, желательно же, бүткөн, бар эле жашаганга. Бүткөн ремонту менен квартираңыздар болсо, эже менен сүйлөшүңүздөр, баасын келишип көрүңүздөр. Анан да бул үйдө ошентип квартира салып туруп, арт жагына квартира салып, бир бизнес ачып койсоңуздар да болот экен. Мен сиздерге мына арт жагынан эме квартира жака өтө турган жолду да көрсөтүп коеюн. Бул мына үйдүн кошуна тарабынан 1 метрдей жер калтырылган экен. Ушул жерден сиздер квартира ачсаңыздар, арт жагына өтүп кетсе деле болот экен. Бул эшик ачылат. Анан да бул жерден мына эмени бир аз ачып коет экенсиздер. Эшик, калетка ачып койсоңуздар, бул жерден кирип чыга берет. Септигиңиздер бул жердеби? Бул жерде. Суу, свет, газдан проблема жокпу экен? Жок. Маршруткалар каттайбы? Каттайт. Бул жерден 8-чи автобус келет, 118-чи маршрутка келет, 148, 176 келет. Жана биз даректе көрсөткөн ушул конечный 176-чы маршруттук каттамдын конечный болчу. Сиздер ошонун эле бир 500 метр жана биз айткан адрес менен келе берсеңиздер, ушул заңыраган үйгө жетип келет экенсиздер.
негізде мен да ошол там салсам, эки этаж салсамбы деген дагы ойлор болгон. Бирок мына үйүңүздү көрүп, чынында айтканда менин дагы ой пикирим өзгөрдү. Себеби экинчи этажга чыгып түшүш деле оңой. Анан экинчи этаждан ылдыйга түшүш негизи мындай жашай турган үй экен эжеке. Сонун биз номерлерди калтырып кеттик. Номерлерге карап көрүп чалып көрөсүздөр. Эгерде каалоочулар болсо, таза абадан, курук жерден, сондай мындай коммуникациялар бар жерден үй издесеңиздер, ушул үйдү көрүңүздөр. Саламатта туруңуздар туугандар.